27-сентябрда Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы FM Сидорова аттуу логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап 49 кыргызстандык жаракат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Жаракат алган 4 кыргыз мигранты оор абалда ооруканага жеткирилди. Каза болгондор жок. Элчиликтен кабарлашкандай, кырсык болгон жерде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тергөө комитетинин, прокуратуранын, тез жардам кызматынын жана башка органдардын кызматкерлери иштеп жатышат. Кыргызстандын элчилигинин жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп, жабыркагандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү үчүн ошол жерге барышты. Баштапкы маалыматтарга ылайык, FM Сидорова ишканасында Кыргызстандын 169 жараны иштеп жаткан. Алардын эч кимисинде медициналык жана башка кансыздандыруусу болбогону айтылууда. Маселе Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун жеке көзөмөлүндө турганын элчиликтин басма сөз кызматы маалымдады. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, көпүрөнүн урашынан жаракат алган мекендештерге жардам көрсөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Баткен облусунда эпидемиологиялык кырдаал курчуп жаткандыктан облустук штабтын чечими менен дагы бир нече чектөөлөр кабыл алынды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык аталган аймакта төмөнкү чектөөлөр киргизилди. 28-сентябрдан тарта облустар жана райондор аралык, ошондой эле райондук, шаардык ички коомдук транспорттун каттамы убактылуу токтотулду. Мал базарлардын иши убактылуу токтотулду. Мечиттерде жамаат менен жума намаздарын окуу убактылуу токтотулду. Күндөлүк 5 убакыт жана жума намаздарын үй шартында окуу сунушталды. Облуска катуу көзөмөлдөгү бет кап режими киргизилди. Баткен облусунун аймагына чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары акыркы 3 күндө алынган ПЦР анализинин терс жыйынтыгы менен киргизүү чечими кабыл алынды. Базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жүргүзүү жана дезинфекциялоо иштерин күчөтүү тапшырылды. Ал эми баш ийбегендерге чара көрүүнү район жана шаар башчыларына милдеттендирилди. Шайлоого карата иштерин жүргүзүүдө партиялардын санитардык эрежелерди, маска режимин, социалдык аралыкты сактоону көзөмөлдү күчөтүү, ал эми белгиленген талаптарды бузгандарга чара көрүү тапшырмасы берилди. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен акыркы суткада 1 киши каза болду. Маркум Ош облусунун тургуну болгон. Расмий маалыматтарга караганда, пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1064кө жетти. Кыргызстанда соңку 3 жума аралыгында коронавирустан каза болгон киши каттал элек болчу. 18 августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылып жаткан. Бийлик каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Акыркы күндөгү расмий статистикага да өлкөдө коронавирус кайра көбөйө баштаганын көрсөтүп жатат. Соңку 1 суткада вирус дагы 104 кишиден лабораториялык жол менен табылды. Пандемия башталган март айынан бери вирус жуккандардын расмий эсеби 46355ке жетти. Учурда 700 бейтап стационарда, 1520 киши үй шартында дарыланууда. COVID-19 жугузган 42619 киши айыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28-сентябрда иш сапары менен Орусияга жөнөп кетти. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, Жээнбеков Орусия жетекчиси Владимир Путин менен Сочи шаарында жолугуп, эки тараптуу кызматташтыктын азыркы абалын жана келечегин талкуулайт. Делегация курамында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков жана Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бар. Орусияга сапары жыйынтыкталгандан кийин Жээнбеков расмий визит менен Венгрияга барат.